Ушул учурда жакшылай сурайбыз. Талак алып аткан мезгилде эмне мажбур болду, урушка эмне мажбур болду десе, баштайт анан эркеги деле, катыны деле бири-бирин жамандабай баштайт. Бул адам падам эмес. Ол жашап атканда ол андан жакшы адам жок эле да. Жашап атканда менин өмүрлүк жолдошум, бейишим, тигиндейим, жаным бармы? Талак алгандан кийин карасаңыз эле ошо эми андан жаман адам жок. Пайгамбар алейхиссалам бул хадисинде айтат: "Инна мин шаррин нас индаллах мансила." Кыяматта Кудайдын алдында, Кудайдын дарбөйүнө барганда эң мартабасы жаман, инсандардын эң жаманы ким десе, bir adam ayалы менен жүрдү, аялы менен жашады, же bir аял күйөөсү менен жашады, экинчисинин ажырашкандан кийин экинчисинин сырын ачып салды дейт. Жамандамайды, бири-бирибизди жамандамай токтоту. Аят калимада да бар. Эгер аялдарга талак бере турган болсо, бил маруф, жакшы жол менен талак. Урушуп, биз бири-бирибиз менен жүз карашпай турган болуп, аерге келин күйөөм жүз карашпаган аз келгенсип, кудалардын дагы, кудагайлардын дагы ал жерде жүз карашпаганы пайда болот. Алар дагы урушуулар жок жердечи, андай кылбайлы. Ажырашыла турган болсо дагы жакшынакай жол менен бири-бирибизди ыраазы кылып. Жашай турган болсо дагы жакшынакай жол менен. Антип бири-бирибиздин сырын ачпайлы. Бири-бирибизди жамандабайлы. Келгенде эле отурганда эле баштайт. Бул мындай тигиндей кызга барат, сүйлөшөт тигиндей, эч нерсеси калбайт. Анан күйөөсү баштайт. Бул аялым мындай тигиндей, айтканды кылбай көчөгө чыгат тигиндей мындай. Сен аялың ал, келинчегиң. О бирөөнү жамандаш үчүн, бирөөгө сырын ачыш үчүн, анын айыптарын айтып бериш үчүн алган жоксуң. Антип бири-бирибиздин сырыбызды, бири-бирибиздин мамилебизди антип элге жарыя кылбайлы. Кээде атайын ушактар атат, кээдечи биздин алдыбызга келип башка ушууларда дагы кичине кыйналсын деп ушактар атат. Андай нерселерди узак кылбайт.